Ош шаарынын Жайма базарында курулуштар жол четине чейин чыгып, адам басарга жол жок экенин айткан жарандын видеосу социалдык тармактарга тарап, талкуу жараткан. Дегенмен Ош шаардык борбордук базарынын дирекциясы бул маалымат чындыкка дал келбесин айтып, тескерисинче бул жерде мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү аракети жүрүп жатканын айтат. Ош шаарынын Жайма базары бул жакта адам басып жүргөн тротуарларга уже базарлар түшүп атат экен да. А бул жагы уже чоң жол. Биз мына ушул тротуардан басыш үчүн коюлганбы, же монтип Жайма базар кылып, жайлашып, базарлыгын кылыш үчүн коюлганбы? Соц тармактагы маалыматты четке какканы менен бул жайда курулуш иштери жүрүп жатат. Ош шаардык борбордук базар дирекциясынын юристинин айтымында жолду бойлой курулган базар азыр талапка ылайык курулуп жатыптыр. Мурдагы жайды 2 метр артка жылдырып, жөө жүргүнчүлөр үчүн жол кеңейтилген. Бирок базар толук алынган эмес. Бул жерде отурган элдер, илгертен отурган элдер, соода кылган жарандар соода кылган экен. Булар көп жылдан бери соода кылышат да. Анан бул жарандарды биякта буга чейинки местаны көрсөңөр, кандай десем, мындай жагымсыз месталар эле да. Анан бул жерлерди биз кеңешип, вышестоящий руководство менен кеңешип, жакшына бир көркүнө келтирип, бияка тротуар ачып, эл жүрөтүган кылып, элге удобство кылайлы деп ушул стройкалар жүрүп жатат. Сататкан деле эмем жок. Бир турлук эмени айтып коюш керек да. Тротуар болуш керек. Эмелер, базарлар жайда болуш керек. Мына азыр көчөдө жайып алып, ана жерде көрсөңүздөр, полну сатып отурат. Машиналар өтө албай атат, эл кыйналып атат. Базарда бар кең эмес да. Өтсө болот да, жүрсө болот. Талапка ылайык курулуштар архитектуралык техникалык корутундунун негизинде жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратпашы керек. Соодагерлер бул жерлерди өз алдынча куруп алышкан. Эми тиешелүү тараптар аны көзөмөлгө алгандыктан дагы жолго чыгып кеткен күркөлөр жылдырылат. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы күркөлөрдүн мыйзамдуу документтерин текшерүүнү баштаган. Курулуш нормасында ал жерде жана айттым го, архитектуралык техникалык корутунду же болбосо заключение болуш керек. Ошонун негизинде эгерде курулбаса, ал курулуш сөзсүз мыйзамсыз деп эсептелинет да. Бүгүн ошо балдарды жөнөттүм. Балдар бардык документтерин тактап, мыйзам ченемдүү иштерди алып барышат. Эгерде курулуштун документтери жок болсо, ал жерде курулушта алым салынат. Ош шаарындагы борбордук базардагы башаламандык жоюлбай келет. Ал жайга өрт коопсуздугунда сактабай, соодагерлер жолго чейин чыгып кеткен учурлар кездешет. Ал жагдайда тиешелүү тармактар рейд учурунда эскертүүлөрдү берүү менен гана чектелет. Ош шаарында тротуарларды ээлеп алган жагдайлар көп. Мындан улам 2022 жылы Ошто тротуар жылы деп жарыяланып, 38 көчө каралып, шаар бийлиги жалпысынан 75 чакырым тротуар салууну пландаган. Анын негизинде 80% жакын мыйзамсыз курулуштар алынып салынган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.